Мен мындан 1 ай мурун авария болуп, бирок күнөө менде эмес, экинчи тарапта болгон. Алар менин машинамды өтө мине алгыс даражада талкалап салгандыктан оңдоп беребиз деген. Ал нерсеге мен ишенбей алардын машинасын нотариус аркылуу убактылуу өзүмө өткөрүп алгам. Себеби алар унаамды 5 күн ичинде оңдоп бербесе, алар өз макулдугу менен менин машинамды сатып саласың деген. Бирок арадан 15 күн өтүп унаамды оңдоп бербегени аз келгенсип телефонун дагы албай койду. Мен алардын автоунаасын сатып жибердим. Эми келип жаңжал кылып жатышат. Сени сотко беребиз деп, эмне кылсам болот? Кайра мени күнөөлүү кылып жатышат. Түшүнүктүү, бул эгерде бул жол кырсыгынан улам сиздин автоунааңызды жараксыз абалга келтирген болсо, сиз ошол учурда маи кызматкерлерин чакыртып, кайсыл эмненин негизинде ал автокырсык келип чыккандыгын аныктатышыңыз керек болчу. Бирок ага карабай, сиз менен ошол сизди жабыркаткан адам менен сиз тынычтуу келишимге келгенге толук укугуңуз болгон. Сиз ал укугуңуздан пайдаланып, сиз аны менен сүйлөшүп, ушундай бир келишимге келгенсиңер. Өзүңүз айтып жатасыз, алар нотариус аркылуу милдеттеме алган. Милдеттеме бул мыйзам боюнча аткарылыш керек. Ошол эле учурда ошол милдеттемеде сизге автоунаасын сиздин атыңызга өткөрүп берген болсо, анда сиз милдеттеме аткарылбаган күндөн тартып сиз сатууга укугуңуз пайда болгон. Демек сиздин аракеттериңизде мындай эч кандай кылмыштын курамы жок. Демек сиз мыйзамдуу аракеттер жасагансыз. Албетте сотко бергенге укугу бар. Сотко бериши мүмкүн. Бирок сотко берсе, сотко берген адамдыгы туура болот деген түшүнүк эмес. Сот ишти мындай ар тараптуу, объективдүү, сиздин автоунааңызды ал милдеттемени эмне үчүн алды? Анын баардыгы сотто мындай жарандык тартипте тең укуктуулук, тең атааңдаштуулук менен каралып, кылдат каралып чыгып, ар тараптуу каралып чыгып, андан кийин юридикалык баа берилет. Негизинен сиздин мындай аракетиңиз мыйзамдуу. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 299-берине милдеттемени аткаруунун ыкмалары: милдеттенме тиешелүү түрдө жана келишимдин шартына жана мыйзамдын талаптарына ылайык белгиленген мөөнөттө, ал эми андай шарт менен талап болбогон учурда ишкердик карым-катнаштын каада салттарына же демейде кыйылуучу талаптарга ылайык аткарылууга тийиш. 305-берине милдеттемени аткаруунун мөөнөтү: эгерде милдеттенме аны аткаруу күнүн же ал аткарылууга тийиш болгон мезгилди аныктоого караса же ага мүмкүнчүлүк берсе, милдеттенме ошол күнү же ошол мезгилдин ичиндеги тиешелүү учурда аткарылууга тийиш.